Assalamu alaikum урматтуу Тез кабар каналынын көрөрмандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бүгүн Оштогу Кызыл Кыштак айылынын тургуну, биздин бурадарыбыз, биздин мекендешибиз, биздин кесиптешибиз Мухридин Бектен кабар алганы келдик. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Мухридин Бек быйыл 23 жашта, туурабы? Мен сиз менен телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу гана кабарлашып жүрдүм. Бүгүн болсо сизден атайын кабар алганы ушул жерге келдим. Сиз мага телефон аркылуу берген маалыматыңыз боюнча 11 жылдан бери баспастан бир жерде экенсиз. 2008 жылдан бери. Айтсаңыз, сиз эмне болуп баспай калдыңыз? Ушул 2008 жылы Детский областной Ош шаарында туура эмес массаж жасап коюшкан. Туура эмес массаж жасап койгондо ошо нерв тамырларын эзип койгондо. Нерв тамырлары менен ошондон кийин 2008 жылдан кийин баса албай калган. Ошондон бери бир жердесиз. 11 жылдан бери ошо. Азыр бут кичине сезеби бир нерсени? Нерв бар жайында. Ушул кичине күчү эле жетпейт. Кандай, мындай белден ал жок. Баса албайсыз. Алым жок. Белден ылдый жагы мындай шалдырап эле турат. Шалдырап эле. Бирок сезет. Сезет, баары жайында. Ысык суукту, чылым консу сезет. Сезет. 11 жылдан бери үйдөсүз, бир жердесиз. Мен сизди YouTube'га кызыккан, интернетке кызыккан блогер катары да билем. Буга чейин дагы интернет каналдарыңыз болгон экен, аны да айтып бердиңиз. Бүгүнкү күндө өзүңүз Мухридин Бек деген YouTube канал ачыпсыз. Мухридин Бек деген жеке каналым бар. Жеке канал ачтыңыз. Урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, мен эмне үчүн Мухридин Бекти сиздерге көрсөтүп жатам? Мухридин Бек YouTube'да өзүнүн Мухридин Бек деген каналын ачыптыр. Мен анын ссылкасын ушул чыгарылыштын аягына, описаниясына жазып коем. Жана Мухридин Бектин телефон номерлерин да жазып коем, WhatsApp'ын кошуп. Эгерде сиздер Мухридин Бекти, анын турмуш шартын, жашоосун, анын кылып жаткан ишин көрөбүз, байкайбыз, билебиз десеңиздер, анда Мухридин Бектин каналына баарыңыздарды жазылууга чакырат элем. Каналга эмнелерди жүктөп атасыз эми? Өзүм жөнүндө азыр. Өзүңүз жөнүндө. Өзүңүздүн жумушуңуз, жеке жашооңуз боюнча. Анан эмне план кылып атасыз эми? Мисалы ден соолук боюнча, жумуш боюнча. Эртең Андижанга түшөм деген ой максат бар. Андижанга барасыз. Диагностика центр бар экен ошол жерде. Оны диагноз кылып, анан эмне дейт алар? Ошол диагноз кылып, Кудай буйрса, Түркияга, анан же болбосо Россиягабы бир жакшы жерге, больницага диагностиканы жөнөтөбүз. Анан жыйынтыгында канча акча кетет, баарын байкагандан кийин Кудай буйрса жеке каналымда чыгарам ошол эртең Кудай буйрса. Буюрса. Андижанга барып, анализ чыккандан кийин, демек сиз чет өлкөгө барып, чоң операция жасатышыңыз да мүмкүн экен да. Анализге жараша. Каражат кандай болот анан? Каражат жетишеби же сиз жардамга муктажсызбы? Эми кичине мүмкүнчүлүгү барлардан жардам сурайсызбы? Биз дагы кол кабыш кылганга даярбыз. Урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, Мухридин Бектин ден соолугу үчүн сиздер колуңуздарда бар болсо, кайрымдуулук иштерин дагы жүргүзүп, кол кабыш кылып койсоңуздар деп баарыңыздардан суранат элек. Анда Мухридин Бекке ден соолук тилейли, өмүрүңүздү берсин. Бажырайган, жайнаган, көңүлүңүз ачык жигит экенсиз. Мен сиз менен WhatsApp аркылуу гана кабарлашып турдум. Бүгүн сизден атайын кабар алып келдим. Алла сизден разы болсун, ден соолугуңузду берсин, каналыңыз өркүндөй берсин, өсө берсин. Ар дайым Кудайым сизди колдоп жүрсүн. Мына ушундай. Биз Мухридин Бектен кабар алганы келдик. Эми сиздер Мухридин Бектин каналына жазылып, аны менен ар дайым тааныш болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.